ошондуктан сиз кандай жолдорун айтат элесиз? Жакшы жолдорун. Через Мексика эле барганым оңбу же эме деп грин картка эметсем тааныштарым шансың деле жок деп койду да грин картка. Конечно, Мексика менен кел деп мен эч качан айта албайм да. Колдон келишинче легалдуу жол менен келгиле дейм да. Легалдуу жолдордун деле көптөгөн түрлөрү бар да. Ошол эле легалдуу жолдор менен эмне деген миңдеген мекендештер келип эле атышпайбы? Күн сайын жүздөп эле келип атпайбы? Мага да бул жакка келгенде чалышат да. Мына 2 күн мурун эле бир үй бүлө келди Чикагога. Как раз ысык көлдүктөр экен. Чолпон атанын ар жагында бир айылдан экен. Ошолор мага чалышты, грин карт ойнодук, келди деп. Грин карт утуп келген мекендештер абдан көп да. Жылына элестеткиле. Азыркы учурда бир 3800 4000ге жакын мекендештер келип атат бул жаккачы. Өзлөрүнүн процесстерин өтүп, окуу визалар менен келип атат. Жана Гүлайым Мурзаева деген биздин карындашыбыз мына жаңы видео чыгарып мен койбодумбу эмекечи Telegram каналга. Ал дагы Кыргызстанда жүрүп жаңы келип анан жана Алмаз деген жигит менен интервью кылганда ал да айтпадыбы? Где-то канча миңдеген жаш кыздарды, балдарды мен деген окуу визасы менен бул жакка киргизип атам деп. Ошол эле эмеге жазсаңар болот да, же комментарийга жазасыңарбы, ошол Алмаз деген жигит менен байланыссаңар 5 жылдан бери Америкада жашайт экен, ошол деле киргизип атат. Ар кандай официалдуу жол менен келген жыргал да, чынбы? Официалдуу жол деген загранпаспортуңа виза басылат, самолетко билет сатып алып, акчаңды толук алып туруп, спокойно учуп келесиң. Иммигрейшндин офицеринен өткөндө Америкага кош келиңиз деп 2 колун берип туруп анан өзүнүн системасына кылып туруп киргизип коет да. Спокойно такси кармап алып, каалаган жериңе барып, тааныштарга кезигип, анан акырын улантып кетесиң да. А Мексика жолун деген өзүңөр көрүп атпайсыңар, келип атат. Азыр деген бир 40 балага кезигип калсаң, ошолордун ичинен ким Мексика менен келди деп сурасаң, ошолордун 40 баланын 35-и кол көтөрөт да. Келип атышат, оордугуна карабайчы. Бирок оор жол да, ошо азап тозоктун баарын көрүп, эгерде российский паспортуңар болсо бир жөн, прямой Мексикага учуп келесиңер, анда жеңил да. Прямой деген туристический жанагы маршрутуңарды түзүп алып, самолетко отуруп туруп, прямой Мексикага учуп келип туруп эле сразу гостиницага кирип кетесиңер. А жанагы российский граждандык жок мекендештер Мексикага келиш үчүн деген виза алыш керек да, кадимкидей Америкага келип виза алып атпайбы? Ошого окшош виза алыш керек, визаны ала алышпайт. Ошон үчүн анан башка визасы жок өлкөлөргө келип, 5-6, 7-8 өлкөнү өтүп, кыйынчылыктардын баарын көрүп, эптеп анан Мексикага жетип атпайбы? Ана Мексикага келгенде дагы алар деген жанагы CBP-1 деген сразу кармай албайт да. Кээ бирөө деген удачнылар бир күндө кармап калат, кээ бирөөлөрү бир айда кармап калат, кээ бирөөлөрү 2 ай, 2,5 ай, 3 айга чейин кетип атпайбы? Ошондо деген жашаш керек, гостиницага акча төлөш керек, тамак ашка акча төлөш керек, башка эки жакка чыгыш керек. Анан кыйын эле жол да. Анан деген силер деген тиги границага келгенден кийин койкойтуп эле мурда кээ бир учурларда киргизип аткан, бир 3 саат, 4 саат кармап туруп киргизип аткан. Азыркы учурда абдан оор болуп атат. 3 айлап, 4 айлап, жарым жылга чейин камап атпайбы? Анан билбейм, өзүңөр тандагыла да. Мен айта албайм да ушундай оор жол менен келгиле деп. Өзүңөр тандасаңар, силерди эч ким токтото албайт. Келесиңер, кыйынчылыктан өтөсүңөр. Кээ бирөөңөр киресиңер, кээ бирөөңөр кире албай артты көздөй кетесиңер. Кээ бирөөңөр Америкага кирип атканда бир тыйыныңар жок калат. Ошондой болот атпайбы ситуация? Жакшы, рахмат. Ошондой болуп атат. Мен да жолдорун издеп атам да. Жолдорун издеш керек. Анан мыяктан деген баягы колдон келишинче кандай жол менен келесиңер, шылып ар дайым айткандай, Америка Кошмо Штатына келип бутуңардын учу Америкага тийгенден кийин анан американский жашоо башталат. Бирок өтө кыйынчылык менен башталат. Кыйынчылыктар болот. 1 айлап, 2 айлап, жарым жылдап, кээ бирде 1 жылга чейин кетет. Силер деген Россияда жашасаңар билесиңер да мигранттын жашоосун. Любой эле адам, любой эле мамлекетке барганда мен деле, например, Японияга барып калсам кыйналам да. Японияны билбесем, культурасын билбесем, кандай жумуштар бар, каякта жашаш керек, канча турат, квартира канча турат, тиги канча турат, бул канча турат. Анан Японияга барыш үчүн деген мен маалыматтын бүт баарын жыйнап, аябай даярданып, анан керектүү
акча каражатын кенен запас менен алып алып туруп барсам көп кыйналбайм да. Чынбы? Ооба. Эме да Алмаз байке, сиз өтө бактылуу адам экенсиз да. Сиз YouTube каналыңызды ачкандан бери уже 2 жыл болду ачканыңызга, ошодон бери көрөм да. Эметип. Анан ушу сиз көп эле адамдын ушу алкыш батасына калдысыз деп ойлойм да. Ошо эң бактылуу жакшы адам экенсиз. Сизге чоң рахмат. Менин лично өзүмдүн Америкада бир да тааныш тууган эч кимим жок да. Ошо Американын маалыматын, болгон жашоосун, иштерин баардыгын сиздин аркаңыздан көрүп атам. Ошо убакыттан пайдаланып сизге ыраазычылык билдирип кетет элем да. Сизди өтө жакшы көрөбүз. Сиз миграционный жагда же эл эме жана ишке өтпөйсүзбү? Ай мен деген андай ишке өтүп кетсем трак жумушу токтоп калат да анда мыякта Америкада. Трак жөнүндө маалыматты уже болгон маалыматтын баарын эле берип бүтсүз го дейм уже. Көп маалымат Amazon жана башка маалыматтарды. Эми силер келгиле деп атпаймынбы? Силер көбүрөөк келип, мечтаңарга жетип, тракка иштеп, 4-5 жыл иштеп, андан кийин бир окуу жайларды өтүп, өзүңөрдүн профессияңар менен кетип, эми кылсаңар ага чейин биздин деле убакыт келип пенсияга чыгабыз, анан прямой эле пенсияга кетебиз да. Ооба. Алмаз байке, ассаламу алейкум. Алейкум. Биз сизди аябай YouTube'дан калтырбай көрөбүз видеолоруңузду. Мен деле ушул элдердей Америкага барам деген ой тилектерим бар. Буюрса грин картка тапшырып күтүп коюп жүрөбүз. Анан жанакы сиз акыркы видео чыгардыңыз эле го кече. USA деген, USA TVKG деген. Жанакы эженин диспетчер боюнчачы. Ооба. Ошо диспетчер боюнча сиздин диспетчериңиздер мындай кыргыздар барбы? Кыргыздарбы мисалы сиздики жеке? Мен деген азыр деген Сэм Экспресс деген траковый компанияда иштеп атам. Биздин диспетчерлердин 55-и Кыргызстанда отурат. Кыргызстанда отурат. Абдан чоң эме бар, офис бар. Ошол офистин ичинде кыргыз жигиттер, кыргыз кыздар деген бизге диспетчер болуп, Кыргызстанда отуруп алып, бизге жүк таап беришет. Ошо американский брокерлер менен англисче сүйлөшүп, соодалашып, анан бизге жумуш таап берип аткан ошол кыргыз жигиттер да. Мени деген 3 жигит обслуживание кылат. 3 смен. Бая Кыргызстанда бир эле киши мени обслуживание кылбайт. Мени 3 жигит смендешип 24 саат любой момент мен азыр деле чалсам жооп берет, азыр жазсам да жооп берет. Алар деген 24 саат иштейт да. Эгерде силердин деген англис тилиңер Кыргызстанда жашап идеальный болсо, мен деген бул жактагы Мирлан Сайпидин менен сүйлөшүп бере алам. Ушундай менин катталуучуларым арасында деген англисчени идеально, любой американский брокер менен кенен сүйлөшө ала турган кыз жигиттер бар экен десем, силерди офиске чакырат, барып собеседование кыласыңар дагы 1 ай чабы, силерге да баягы Американын картасы менен тааныштырып, жолдору менен тааныштырып, американский брокерлер менен кантип сүйлөш керек үйрөтүп туруп, анан силер эле ошол Кыргызстанда отуруп алып бизге деген жүк таап берип турсаңар болот. Мен ошол англискийим эми идеальный эмес, но мен ошо диспетчер болуп иштеп, Америкага баргычам өстүрүп турайын деген да разговорный эмелердичи. Ошого жардамы деле силер деген англис тилиңер идеальный болбосо силер иштей албайсыңар. Анткени деген мыякта деген чакылдаган чисто американец брокерлер болот. Ошолор менен бирдей англис тилин кенен сүйлөшүп, тең ата болушуңар керек. Алар бирдеме деп айтса силер деген претензия кылып, жок, андай болбойт, жүктүн баасы ылдый болуп атат, мондай причина мондай болуп атат, погодный условия мындай, кетип баратканда мындай толдон деген ал деген мен водителим $100 төлөйт. Анан тигиндей болот, мындай болот деп силер деген ошого тең ата боло алсаңар, анда кирсеңер болот. Анан силер деген жүк алып берем деп анан американец менен сүйлөшө албай отурсаңар, эң арзан жүктөрдү алсаңар, биз үчүн кызык эмес да. Ооба. Ар кандай ситуациялар болот да, абдан көп ситуация болот. Кетип баратып трагың бузулат, трагың бузулуп, баягы кечигип атсаң сен деген ошол диспетчерге чалсаң, диспетчер деген американец брокерди көндүрүп, акелеп, жакелеп атып туруп, менин деген апара турган убактымды жарым күнгө, 1 күнгө жылдырып бериш керек да. Анан силер деген түшүндүрө албай атсаңар, анан тиги бизге жолто болосуңар да. Ооба. Бирок окутат өздөрү, курсу бар да ошо Бишкекте.
Жок, анан окутканда деген алар деген силерди кечке отургузуп алып англисче үйрөтпөйт. Алар деген силер деген траковый система жөнүндө үйрөтүш керек да. Траковый система, жолдору, вестейшн жөнүндө жүктү кантип алат. Мен деген, например, деген трагым бузулуп калса, мен диспетчерге чалып айтып коем, мен трагым бузулуп калды, давай сервис чакыр, же болбосо ушул райондон таап бер, тигинтип бер, минтип бер деп коем. Ал деген мен спокойно отура берем. Ал болсо ошо Американын картасына кирип, ошондой трак оңдоочу жайларды таап, ошолорго телефон чалып, менин локациямды берип, мага жиберип, жанагы оплата жөнүндө чечип берип, ошондой көп. Алардын деген түйшүгү абдан көп диспетчерлердикичи. Түшүнүктүү Алмаз байке. Буюрса грин картта утканда сиз менен дагы жеке байланышабыз. Кудай кааласа. Кудай буйрса. Шу мен дагы сиздин видеоңузга түшүп калгым келет, сиздин каналыңыздан чыккым келет. Америкада. Кудай буйрса мындай кылабыз. Кудай буйрса 2024-жылы 7-майда көптөгөн мекендештер грин картта ойношкон. Ошол мекендештердин баардыгына толук маалыматтардын баарын гүрүлдөтө беребиз да. Анан жанагы DS 260 форманы өзүңөр толтурасыңар, ошол эң самый важный. Эгер толтура албасаңар, Бишкектен кимге толтуруш керек? Жанагы Винвизанын кыздары бар, алардыкын беребиз. Эгер мен жубайымда толтуруп калат, мен жубайыма толтуруп калсаңар, жанагы DS 260-ты толтуруп атканда Америкага келгенде документиңер кайсы адреске келет дегенде өзүмдүн адресимди берем. Анан силердин документиңер Кудай буйрса менин үйүмө келсе, Америкага келгенде мен силерге колуңарга үйгө конокко чакырсам, келсеңер үйдөн берем. Эгер бара албайм десеңер, анда почта менен салып берем. Кудай кааласа Алмаз байке. Кудай кааласа ошондой кылабыз. Ошону мен аябай күтүп жүрөм ошол күндө. Сиз азаматсыз, молодец. Анан көптөгөн мекендештер ушинтип айта берет. Кудай буйрса маалымат алып атабыз, барганда сиз менен видеого түшөбүз дейт. Анан мияка келгенден кийин 100 киши айтса, ошонун 95-и качып калат да, 98-и качып, арасынан бир 2-3 киши видеого түшөт. Буйрса андай болбой. Сиз көлдөн болот экенсиз, мен Лейлектен болом. Жакшы. Биз деген Америкада айырмасы жок. Америкада бөлүнбөй. Сен деген оштуксуң. Сиз көлдөн чыксаңыз, буйрса мен Лейлектен чыгам. Ассаламу алейкум, Алмаз байке, анайсыз. Алейкум ассалам. Жакшыбы десе отур иштериңиз? Жакшы. Турабыз акырын Кудай деп. Мына силер үчүн уктабай, мыякта деген таң атып атат, таңкы саат канча 6 болуп калды. Жанатан бери бир 4-5 сааттан бери үйүн голосовой жиберип коюп уктабай отурам. Мекендештер үчүн кичине пайда болуп калсын деп. Алмаз байке, менде суроо бар да, мен жакында эле Америкага келгем да мен. Кайсы штаттасыңар? Азыр биз эмедебиз, Калифорниядабыз да. Калифорниянын кайсыл жериндесиңер? Сан-Диегодо. Сан-Диего. Жакшы деген сиз Лос-Анджелестен ылдый турбайсыңарбы? Азыр өзүм тайкем бар, ушу тайкем мен чогуу иштеп жүргөм да. Өзүм жалгыз жаңы жылдан иштейин дегем, ошо кандай жумуш жакшы сизден сурайын дегем да, совет. Эми жакшы. Эми азыр кайсы жумушта иштеп атасыңар? Мен өзүм тайкем эмет, пикап дейт да. Пикап менен чогуу жүрүп, ошо менен чогуу эле жүрүм да. Эмне пикапка эмнеге иштебейсиңер? Пикап жумушу жакшы жумуш да. Жок, мага диспетчерине барсак эмесең, сенин жашың жете электе деп отпойбу. Мен 19-тамын да. Через месяц келгем. Америка Кошмо Штатында мен көп айтам да, бир эме бул жакта деген 21 жаштан баштап ошо трак системасына кирсе болот болуш керек. Пикап трак, бокс трак депчи. Ато бул жакта деген мектепти кеч бүтүшөт да. Мектепти деген 5 жашынан башташат дагы, жанагы прескулдан баштап анан тетиги 12-класска чейин окуйт да. 20 же 21 жаштан баштап иштесе болот. Силер деген жанагы жөнөкөй жеңил право алдыңарбы? Жок, ал элек ошо. Жаңы келген мен деле ошо 1 ай болду элек. Эң негизгиси Америкага келгенде биринчи очередь ошо жеңил машинанын правосын алганга аракет кыл. Аракет кылып туруп, пока деген машина ошо тайкеңдин деле жеңил машинасы болсо, ошо менен доставкага чыгып, аякта Сан-Диего деле чоң шаарда доставкага иштеп машина айдайсың, анда деле опыт аласың, анан күнүгө бир $200 таап турсаң жетет да азырынчачы. Анан ага чейин жашың да чыгып калат. 20-га чыгып калсаң, анан дальше жана трактын окуусун окуйсуң, IT-нин окуусун окуйсуң. Же IT-ни окуй бер да, IT-ни окусаң сонунда.
О өзүм Кыргызстан 1 жыл окугам, айтайынчы. Биз өзүбүз биякта Чикагода турабыз да биз. Бирок мuyaka груз алып келгенбиз да. Айып Өзү Чикагода турабыз. Сен деген мындай кылсаң болот да. Сен деген азыр деген бир жумушка кире, например деген доставкада иштей бересиң. А жанагы айтинин окуусунун айырмасы жок. Сен деген онлайн деле окусаң болот. Ошо Чикагода абдан сонун мектептер бар. Ошолорго катталып алып, анан деген күнүгө бир 2 саат кечкурун кирип коесуң, зато айтини 6 айдан кийин бүтүп аласың. Менин дагы каним деген 1,5 жыл мурун грин картта утуп келген, азыр трака бар десем жок, трака барбайм деп айтинин окуусун ошо Чикагодан күн сайын доставкада иштейт, кечкисин 7-ден 9-га чейин барып окуп атып 6 айда бүттү, сертификатын алды. Ошол деген окуп бүткөн мектеби жардам берип жумушка кирди. Азыр $115,000 жылына договор түзүп койду. Азыр айтишник болуп иштеп атат. Андан тышкары жанагы 1 жылдан кийин уже эмеге иштесе болот да, таксиге иштесе болот. Uber'га да иштеп атат, анан тиги айтишник болуп иштеп атат. 2 жумушта иштеп атат. О, жакшы. Молодец. Биз азат Өткөндө барбадымбы? Өткөндө Чикагога бир 3-4 ай мурун барсам үйдө жок экен кайнымчы. Анан деген кечинде барсам жок, эртең менен турсам уже үйгө келип калыптыр түн ортосунда. Анан кайда бардың десем, таксиде иштеп келдим, Uber'да дейт. Анан канча саат иштедиң десем, 9 саат иштедим дейт. 9 саатта канча таптың десем, $324 таптым деди да. Абдан сонунда 9 саат иштеп. Биз через Мексика келип жаман кыйналып келдик да биз. Ошо Мексика жөнүндө кичине кенен айтып бербейсиңби? Ошондо айтып берсең өтө жакшы болот эле. Абдан сонун болмок. Ага, мен деген сага батамды бермекмин да, аябай жакшынакай калып элек айтмакмын. Азыр деген көптөгөн мекендештер Мексика менен келелде тынч кунт кой угалы, бир сире айтып бербейсиң кандай келдиң? Эми сен өзүң деле көрүнбөй элесиң да мыяктанчы. Подробно айткыла, подробно. Подробно, ар бир мелочуна чейин айтсаңар, мелочуна чейин. Бол. Угуп атабыз, давай. Кыргызстандан 25-сентябрь мен Димадан алгам билетти мен. 580 миңге билет алгам. Туда обратно. Мен 25-сентябрь Кыргызстандан Турцияга учтум. Кайра бишакта бир күн болуп Турцияда. 26-сентябрь эмеге учтум. Боготага учтум. Боготадан биз эмеге учтук. Боготадан Сан-Сальвадорго учтук. Анан кайра Манагуага учтук. Манагуадан ошол жерден бизди Мигель деген киши менен сүйлөшкөнбүз. Мигель тиги эме Мексиканын границасына чейин кирип берет экен да, $800. Ар $800 берип, канча 3 мамлекетти машина менен автобус менен өттүк да. Анан Тапачула деген Мексиканын Тапачула деген шаар болот, жана границанын жагындачы, ошол жерге штаб коюп бизди. Анан дальше өзүңөр кетип келе дейт экен да. А жерден биз автобуска чейин эзек, а жерден мексиканецтер кармалып тоноп кетет экен, кайра обратно жөнтөрөт экен, ар кандай экен да, миграционный кармап калат экен да. Келер деметкендер, корккондо кандай эткендер, койот менен келет экен да, кайык мененчи. А биз мен эркиндей бир кыргыз байке деген бар болчу, Ильяс деген бир байке бар болчу. А только сендерди машина менен жеткизип берем деп өзү мексиканча сүйлөйт экен. Ошо менен сүйлөшүп Тихонага чейин бардык да. Бирок биз CP кармаган жок, CP кармайын десек, бирок биз CP кармаган аркы 100% эмеге кирип атпайбы, детешнга чыгып атпайбы. А мен корккондон через забор секирдим. Ошон эме аякта бордерден мен 8 күн болду, 9-күнү 8-чи бордерде отурганда мен ошо жерден дарат алып, уже ыйлагым келип эметип калгам, уже детесинде ошойт эле. Дарат алып алакталардан сурап, ошол түнү эле келип туруп эле чыгарып кетет болгонсу. Алактан суранган эмем ошо жерден кабыл болуп. Сен чыгасың деп фамилияны айтышы, башкача айтат экен фамилиянычы. Кыргыздар фамилиясын айтып чык дейт, барып туруп бизге 200 кобузга I-94 эмес, 220 карматты да. Ошон Америка кирдик. Өз Мексикада биз 20 канча күн болду ошо. CP кармалбай. CP обновление болуп, канча эмелерге мындай кармалбай, бир ай менен аккаунттан бир эле анкета толтуруп калдык да. Вообще вариант болбой, кармалбай койдук вообще. Ошондо эмне силерди границада 9 күн кармап, анан деген чыгарарда силердин поручителиңерге чалдыбы?
Биз парашюттелди чалган жок. Биздин парашюттелдин эмелерин бүт адрестерин бүт мен жаттап алгам да. Чикагонун эмесинчи. Анан ошону эле жазып бер деди. Жазып бердим. Кайыштап карам парашюттелдин эмегин ким деди. Эме биякта ким сени кол кармалап атат, сени жашата алабы? Ушундай сыяктуу сурады да. Парашюттелдин ким элечи. Спонсорун кимди сурады да. Спонсор деп сурады да. Ага. Ошо сурадым, ошо өзүмдүн жестем бар болчу биякта. Ошо жестемдин номерин берип, атын жазып берип, Чикагонун Иллинойс деп жазып, Линкольн Station Drive деп жазып бердим, анан zip код жазып бердим да. Болду, ошону жазып бердим, анан болду. Суроо жана забордон канча секирдиң, жана лестница коюппу? Кандай? Жок, биз аерден забордон, аерден бизге бизге айтып берген боюнча бизге тажик балалар деди да. Эме деген Азиз деген балалар бар деди, ошо Азиз дегендер мексиканецтер иштеп экен да. Биз ага $300 бердик. 5500 песо бердик да. Аерден Тихона келген, ошо эме границага жеткизип эмип беребиз дейт. Аяр бирок биздики забор бүткөн жерден кирдик да, чоң таш бар экен, таштан секирдик. Кааласаңыздар, ошонун видеосун алып чек, секирген мен тартып алгам ошо видеого. Эмечи, ошо силер эмне жаңгыз келдиңерби же жаныңарда дагы балдар беле? Ошондо жаңгыз келсеңер өзүңөргө канча доллар кетти ошол Кыргызстандан чыгып ошо Америкага киргенге чейин? Меники общий $10,000 кетти. Билет өзү 580 000 болгон. Эмеге туда обратно болгон. Обратнасын кайра алдым. 110 000 возврат болчу. Ошодон 470 000 кетти. Расходтум аерден $800 жана Манагодан чыкканча Тихонага чейин $800 бердим. Боготадан жанагындай миграционный жерден өсөр $160 бересиңер дейт да, Манагоданчы. Общий Тихонага келгенче $1000 кетти да. Ошон менен 5-6 Тихонадан кайра Мексикага чейин дагы $1100 кетти. Мексикодон кайра Тихонага учуш үчүн мен аерден ампара жаттым, жанагы соттон эме сурайт экен го. Сот сени чакырат деп, Тихонага чакырат дегенде ошо ампара жап берет экен. $400 сүйлөшкөнбүз аны. Азыр болсо ошо $1000 деп салып бер да. Элмар ампара жатканданчы. Ага. Аерден биз $400 билет өзүнчө $300 ошо жерден $700 кетти Тихонага барганча. Тихонадан биз эмеге сразу эле барып эле, эз албай туруп эле сразу эле ошол түнү эле секирип кеттик да забордон. Силер эме кылган турбайсыңарбы? Кээ бир мекендештер келип гостиницага CPP-1ды күтүп, 1 айлап, 2 айлап жатып атпай, антип жаткан эмес турбайсыңарбы? Жок, CPP-1 биз карматып 20 күн жаттык. Биз кайсы эме бар болчу, биздин АКШга жол деген Камаро деген таанысыздарбы? Группанын админи болуп жүргөн. Жок, тааныбайт экенмин. Группанын админи бар болчу, биз ошо элдин баары ошон совет сурайт да, биз ошолор менен чогуу келип, биз 50 кыргыз болуп келгенбиз да. Жок, силер деген ошо келгенде гостиницага жаттыңар да, ошо гостиницада кыргыздар көп болчу да? 50 кыргыз болуп келдик биз эмеден чыгып келгенден бери. 50-нүн канчасы өттү? Өтөң өтүп кеттиби? Келе азыр менин коштам семеге детешине түшкөн. Менин коштам мен чогуу келген да, өзүмдүн коштам мен. Ал менен бир жума секирип кетип, забордон секирген ада. Бирок ал детешине түшүп калып, ал 2,5 айда жаттыбы. Эми бир жума мурун чыкты да. Ал эмен октябрдын эмеси кирген. 21 ошол кирген. Бир жума мурун чыкты. Ал адвокат жалдап эметти да. Эмечи тиги, силер деген гостиницага жатканда жашоо кандай болду? Гостиницада кандай болот экен жашоо? Ошо гостиницада айтып берсең, продуктуну кантип алып аттыңар, кантип убакыт өткөрүп аттыңар, эки жака чыгып аттыңарбы? Биз эме болдук, гостиницага барганда биз аерген 5 кишиликке алып эме гостиница эмес, эмеге квартира эметтик да, биз снимать эттик да. Общий квартира снимать эттик, аерден биз күнүнө почти $17 айланды. 20 күн жаттык, ошол жерден канча доллар кетти? Ушу $400 ашып кетти да. Продуктага биз ортодон күнүнө акча чогултуп, өз кеме карматтык, бирок CP-ни өз карматта, өз анкета толтуруп, өз үйрөнүп калдык да аерденчи. Анкета толтурганды, кантип толтурушту, каерден кайналып базышты бүт жаттап эметип калганбыз.
вообще бирок биздин жаңылышта кармагандар болду, бирок алар да через забор секири да CVP менен киргенде бүт ал учурда баарын детешине тыкты да. Азыркы учурда дагы ошентип атат атпайбы? CBP1 менен киргенде мурда учурда 4 саат кармап туруп эле киргизип атпады эле. Азыр деген 2 айлап, 3 айлап, 5 айлап кармап атат деп атышпайбы? CVP менен да биздин эмеде кирген, бүт тааныш эмес. Апрелде кирген, бирок могу жакында эле бирок кайра эле Кыргызстанга возврат болду да. Депорт болду. Так, азыр моякта деген бир мекендешибиз микрофону күйүп турат да, азыр өчүрөм да азыр микрофонун. Left деп турабы? Left. Азыр ато шум кылып аткан да. Жантан бери шум кылып аткан, өчүрүп койдум, тыптынч болуп калды. Салам алейкум Алмазбек ага, кандай иштейсиң? Жакшыбы? Жакшы. Бул Алмазбек бул эме менен Мексика менен барганда эле багынган болуш керек. Мен дос балам кеткен 6 ай болду. 6 айдан бери Мексикада жатат, өтө албай атат. Эмне болуп атканы пока дайынсыз да, каягында жатат. Связь дагы жок. 6 айдан бери жок деп атат да. Мындай шашып кирип кеткендер эме болуп кеткен, Тихона менен эме болуп кеткен го, жаңа беркизи. Тихона менен кайсы границага кирет эле? Тихонанын бир өзү Рейноса бирок аякта жесткий болуп кетиптир да. CVP менен дагы беркиндей через забор киргендин баардыгын детешине токтоп калган. Биз беркине болуп кирдик. Киргендер барбы азыр? Через забор. Жакын арада. Мен өзүм забордон киргендер барбы Тихонадан? Тихонан мен секирдим, бирок мен өзүм киргеним жок. 2 ай болуп ойноп калды. Через забор секиргенмечи. 2 ай, 1 ай болуп калды. Мындай астындагы кишилерди карап, артындагы кишилерди карап эметчи керек да. Астындагы кишинен сурашып, биз астыда кеткенде кишилер байкелер болчу. Алар бизге жолдорун айтып турчу да. Могу жерде моундай кыласыңар, ойлагыла эмнеде эмелер моундай пост бар экен деп бизге айтып турчу да. Автобуска бирибизге жеткизип келгенбиз, 50 кыргыз байкелер. Ким биринчи келип кеткен, жолдорун айтып берип турган арты көздөй. Силер дагы жанагы силер жөө өттүк деп атпайсыңар. Ошолорду ачтыңарбы? Жана мурда мекендештер кыйналып, пунгли, супу, топо дегендердин баарын ачтыңарбы? Жок, биз андай ачкан жокпуз. Просто биз эметен башка мамлекетке өткөндө, ошол жерден пост болот экен, постто эле айланып коет экенбиз. Көп болсо 5 мүнөт 10 мүнөт бастык да. Айырды мен телефондон видеого тартып, ар кимдер жуңли работасы деп жөн салат экен. Өзүлөрү көп болсо 5 мүнөт 10 мүнөт жол экен да. Токой сыяктуу болуп кеткен, бирок андай эл көтөт экен аерден. Просто айыр жомок кылып айтып салганбы дейм да. 5 мүнөттүк жерди уже токой аралатабыз деп. Ал жерлер бар эле. Эквадор менен через жуңгили келген балдар бар. Өткөндөр бар. Азыр эми через Эквадордон прямой Никарагуа самолет менен болуп, азыр бир аз жеңил болуп калды. Бирок ал ошол жуңли, суу деген айткандарыбыз бар эле Алмазбеке. Биз мен маршрутум через Боливияда, Кыргызстан, Турциядан Боготадан Боливияга учмакмын. Бирок Боливияга учпай, кайра Сан-Сальвадор учуп, кайра Манагуа учтук да биз. Манагуадан Мигель менен жанагындай эме болот экен, жана Мигель менен Нора бар го, Нора деген, ошо алып кетет экен. Мурда Нора жакшы болчу дейт, азыр болсо Мигель жакшы деп калышыптыр да. Жок, туура айтасың. Мурда просто сен азыр силерге жол банд болуп калды, жеңил болуп калды самолет менен элечи. Эквадордон прямой тиги Манагуага. Мурда ал жандай жолдор жок болгондо, мурда через Панамага чейин через жуңгил эле өтүшмөкчү. Мен анасынын жолун билбейт экенмин. Кээ бир мекендештер айтып атпайбы, биз Мексика менен даярданып атабыз, Мексика менен чыгабыз деп. Ошолорго эмне деп айтмаксыңар? Мексика жолу кандай экен? Эми жайкы убакта бирок бир аз ысыкка эметкейт экен. Өтө ысык болот. Анан автобус менен алып келгенде жаш бала жандай биз менен келгенде, балдар менен келгендер, аялдар болду, бала чакасы менен келгендер болду. Кыйналат экен да, биз өзүбүздүн кыйналганыбызды билип, аларга жардам берейик деп сумкаларын көтөрүшүп,
суу алып келип берип ушулачы муздак суу лед алып келип берет болсо улам сайын токтогон сайын маршрут автобус токтогон сайын элечи мындай жайкы убакта чыккан кыйын биз сентябрда чыктык сентябрдын аягында анда дагы ысык болуп турду да манауга жак автобус менен келгенде мага автобус токтогон сайын аба жетпей калат экен ысык аба барат экен да конечно ысык да могу биздин деген ылдыйкы Американын ылдыйкы эле штаттары жана Флорида ылдыйкы Луизиана Техастар абдан ысык Мексика тем более да кайнайт да ушактан автобус менен келгенде өтө кыйналат экен жаш бала боору ооруп кетет экен сумкасын полностью көтөрүп келип дейбизчи жардам берипчи жанагы эме силер деген катер менен кеттиңерби катер суу кечип дагы катуу скоростной катерлер менен кетип өткөндө укпадык беле бир кичинекей баласы колунан түшүп кетип бир аялы секириптир андан кийин күйөөсү секириптир деп ошондой кайыктарга түшкөн жоксуңарбы скоростной мен эмем биз менен чогуу келгендер кетти бир келип алып эле сразу кетишкен алар эчтеке болгон жок биз менен сүйлөштүк нормально келди дейт эми балдар жок болсо кичине жеңил болуш керек жанагындай кээ бирлер рисковать этип жаңы төрөлгөн 2 айлык 3 айлык 5 айлык балдарды алып атпай андай аябай кыйналышат да эми тууган суроодо эми сен бул маршрутту мындай билбей жалгыз барган адамга өтө кыйын да мындай маршрут аны еще Мигель эмеде табышчы ушул маршрутту жолжоболордун номерлеринин баарын ким таап ким жардам көрсөттү сага Америкада тааныштарыңбы жок биз менен чогуу группанын админи бар болчу группанын админи башта ада полностью информация бар болчу да мен ошол байкелерге алар менен 3 күн 4 күн Кыргызстан 3 күн 4 күн учкан биздин астыбыздачы ошолор менен эле сүйлөшүп артта биякта байкелерге да жардам берип Мигельдин номерин алып өзүнүн дагы деле Мигель номери бар тияктан да Мексиканын ар көзүн алып кеткен Ильяс деген кыргыз байка жетишет экен ошол менен сүйлөштүк ар кандай байкелер бар экен ушуда бүттүгү менен таанышып мындай эметип сүйлөшүп келдик жолдо бири бирибизге информация жеткизипчи ошондо бара тургандар сенден жана кыргыз байкелерден жана ошо Мигелдердин номерин алып эметсе болот экен да жолжоболорун сурап Ильяс деген майка бар ал бүт бияктан 5 жылдан бери иштейт экен өзү эме сүйлөйт экен испанча сүйлөйт экен англисче сүйлөйт экен баардыгы мындай маршрут таап машина таап жанагы биз эмеден тамен Охака деген болот экен жана Тихуана нара үстүнө шаарда бар экен ошол жерден Охакадан Мехикого чейин алып келип берди бизге аерден да Охакадан да аерден да жер титирөө болду бизге 4,5 балл жер титирөөдү бизге отельде жатсак жер титиреп жүрөгүбүз түшкөн чыктык анан туруп аерден бизге вип автобус эметип коюптур бронь кылып коюптур 3 поток кылып ар кайсы төрттөн дейт да өтө көп кыргыз түшпөй дейт анча алар рисковать этип мен автобуста текшерип калат дейт төрттөн бизди кое берди ай бирөө эртең менен кетти бирөө түштө биз кечкесин кеттик да ошо менен 12 киши чыкканбыз менен Охакадан Мехикого чейин 12 киши тең аман эсен жеттик да биз партелдерди көргөн жоксуңарбы бандиттерди биздин эме ким бизден бир байке келди алар мен айтты ал бизден кайсы эми жерин токтотот экен дейт да мындай черный сыяктуу болот экен бирок эмеге моундай миграционныйларга бирөөсүнөн тийген жок дейт да жана беркин эле катерди башкарган кишинин эле ошонун кишине тоноп салды дейт да бизди тоногон жок дейт да бизге келип айтты дейт эч коркпаңыз силерге тийбейбиз моң аркылуу эметебиз деп туруп ушинтип айтыптыр да ар кандай болот экен ар кайдан кармап кадимки деле автомат чанда келди дейт да ошол жерден өлөбүздү деп ойлоп кеттик дейт да эми гарантия жок да эми аларга кээ бирлер наша паша чегип алышат өлтүрүп деле кое атышпайбы кишилерди жолдон картелдин колуна түшкөн жигиттер менен Чикагодан сүйлөшкөм да ошо картелдин колдоруна түшүп калган 2 жигит менен сүйлөшкөм азап тозокторду көрүп атып анан полицейскийлер коркот экен ал картелден дейт ошолор эптеп септеп чыгарып кеткен деп атпайбы ошо эмеден жанагы кайыктарда койоттор өздөрүнө наша салып эле алып кетет экен дейт да өздөрү айтпай элечи бири бирине аларды өздөрү да айдап барат эле нашасын чекип алып эле айдап көтөрөт экен да аларга байыр жүргөн да кат айдайбы жай айдайбы ошо болгон күчүм айдайт экен көкүмө болуп айдайт экен да бизге да автобус менен айдап келди бирок ал наша чегип биздин көзүнчө элечи ошо да
катуу айдап келди, болгон күнчү айдап келди да. Анан бизге айтты ушу мен Манагодан акчаңарды бекиткеле, бүт эмеңи бекиткеле, текшерип, эмеңе чейин текшерет деди. Бүт нерсеңе чейин текшерип, сумка-пумка антарат деди. Бирок андай болгон жок. Мурун биздин асты усталарды айтты, ал текшерип тонуп кеткен дейт да, ушундай бир кыргыздардычы. Могу ботосунун астынан, могу батектин астарынан бүт акчаларын алып, долларларын бүт алып алган дейт да. Биз коркконубуздан эмени картанын ичибизден биз бир эле акча чыгарып алганбыз, песо кылыпчы. Өзүбүзгө керектүү, бир аз жолдон жегенге эле акча алганбыз. Калган баары бүт картада болчу бизге. Кейлер полностью чыгарып алат экен да. Анан тиги сен айтып атпайсыңбы, $10,000 кетти деп атасыңбы Мексиканын территориясынан эле. Анан Американын территориясына киргенде акча тыйын калдыбы же вообще эле эчтеке жок калдыбы? Мен өзүм биякта таанышым эме бар, тайкем бар, акем бар. Жок, мен атайын сурап атам. Макул, силердин таанышыңарды айтпай туралы. Акчаңар калдыбы же калган жокпу? Мен киргенде $1,200 калды киргенче. $10,000 чыккам. Эми $10,000 $1,200 калды. Кээ бир кишилердин бир тыйыны жок калып атпайбы? Ито жакшы силердин жездеңер, тайкеңер, ар кандай тууганыңар ар жакка алып кетти да. Эгер кээ бирөөнүн тааныштары жокто, анан ошо тааныштары жок кишилер Американын территориясына киргенде чөнтөктө $1 калбай калып атпайбы? Ошолор кыйналып атпайбы анан? Бизде ошондой эле байкелер болду, ошо бирибизге жардам берип келдик. Акчабызды сурап, мындай бир кемеден, бир Мексикадан тонуп кетиптир да, кадимкидей бир ошоген группадан сүйлөшүп, ошо могу жерден жолугайык, ошо эмеге жардам берип акча чогултуп бериштик да. Кадимкидей бир да сом калбай калды деп, ошо Кыргызстанга кетейин деп калган ошо бир байке тонуп кетиптир да. Ошондойлор болот да. Assalomu alaykum жигиттер, кечиресиңер, кечирип кошулуп калдым эле. Мына сүйлөп аткан жигит сен эмени паспортуң кандай? Кыргызстанбы, Россиябы? Кыргызстан граждан. Анда сен менен личкадан байланышсам болобу, ошонун жолоборун көрсөтсөң, үйрөтсөң дегендей. Мейли. Иним, ошол сен азыр барган жолдун кайсысын сунуштайт элең, кайсы мамлекеттер аркылуу келсе болот, ошо чисто вот через Мексика барган жол. Мен гарантия бере албайм да, мен ар кандай маршрут ачылып атпайбы? Кито ачылды, Барселона ачылды, Бали ачылды. Ар кайсы жолдор жабылып калат. Биздин жол, мисалы мен учкан артындагыларды учурбай койгон Турциядагы. Кайра Богота учурбай койду. Неге себеп деген, Боготадан Боливияга учат болчук. Неге биздин боливиялыктар айтат экен, неге биздин эмелерди учурбай атасыңар депчи. Алар учат атат деп айтат экен. Бирок биз Сан-Сальвадорго учуп кетип калабыз ал учурдачы. Ушуну бирибизди мындай биз эмелер Боготаларды алдап кетип калып атса, турист биз делечи. Мен шуну өзү кандай маршрут чыкса, алдын алып близкий маршрут менен учуп кетиш керек экен. Бир ай мурун алып алса, ал жол эмет жабылып калат экен да бат эле. Эми определенный бир маршрут болуп, элдин баары ошол маршрут менен келатса бир жөн, мыякта өзгөрүп турат турбайбы? Бүгүн бир жума бир маршрут ачык, экинчи жумада башка маршрут жабылып, булунсу ачылып, ушинтип турат турбайбы, өзгөрүп, Биздики сентябрдын 13-үнөн баштап ачылды, Боливиянкы. 27-сентябрга чейин эме болду да. Мындай смело учуп аткан. Анан октябрдан баштап баарын учурбай калышты да. Алмаз байке бир сураныштар. Азыр 50ге жакын мекендештер келди деп едиңер, ошо 50ге жакын мекендештин баардыгы кирдиби? Же болбосо кээ бирөө жатабы тиякта? Жок, элдин тең баары кирген жок. Бизден канча деген эркектин иши баардыгы детешинен калды. Эги мына аялдар же эмеси бала чакасы бар болсо, сиип менен кирсе, мындай баласы бар болсо, сиип менен кирсе, ал кирет экен да, кадимкидей эле 4 саат күтө эле. Эгер баласы жок болсо, аялын киргизип туруп, күйөөсүн детешине алып кетип калат экен. Азыр деген сен деген эгер забордон секирбей, жана CBP-1 менен жана границага барып, эмелерге барсаң, immigration офицерлерине барсаң, азыр деле жатмак турбайсыңбы? Жатмакмын, бирок мен коштан чыгып кетти, ошо коштан экөө сүйлөшүп бирибиз менен эметип келгенбиз да, ада бирок ал через забор секирди, бирок аны детешине алып кетип калды да. Ар ким мактысында ар кандай болуп жазат экен да, CBP менен кирсе деле, бирок через забор 50 на 50 болду да бизгечи.
наргөсү кирип кетиши мүмкүн, детешиңан кетип калышы деле мүмкүн болду да. Анан деген тиги силер деген макул забордон секирдиңер, аяктан деген силер деген иммигрейшндин колуна түшүп бердиңер да. Ошол деген иммигрейшндин офицери силерге кандай отношение жасайт экен? Кол көтөрүп, жаман сөз айтып, же кандай болот экен? Бизге байыдан кармагандан кийин биздин эмебиз паспортту QR-кодго тартып алды өздөрү. Мондай миграционный түштү депчи. Бир кичинекей бир бордерге бардык. Ар бордерден бизди начар карады да, кадимгидей. Бир кичинекей машты комнатага 60 кишини кирип салды, бир кичинекей эле комнатагачы. Туалет ичинде суун болсо, туалеттин жанында суудан ич олдоп коет экен да, тамак берет экен, бир лаваш коргон бир жугун, ит көргөн жугундай берет экен да, шеренчи. Бизге бир күн турдук а жерде. Ар кандай улуттар болду. А жерде биз 3 кыргыз болгонбуз да, а жерде. Анан кайра башка миграционный алып кетти. А жерден бирок кадимгидей башты 5 мал тамак берет экен, 3 мал тамагы ысык тамак, ортосуна 2 мал тамак, мындай печенье, жана эркиндей чипсы, суу берет экен да. Только ошол жерден, только ар бир тамактын артынан бир алмадан берип турат экен алар. Аяктан жакшы карады. Кадимгидей 3 жолу жуйт экен эмеге. Эменчи, месаны. Ал бизди чыгып турат. Комнатаны кайра жууп тазалап, жаткан эмебизди жандай матрастар болот. Ошо баарын жана мат болот го, ошо маттарын баарын сүртүп, жандай оору жукпасын депчи. Шин тазалап турат экен да. Алмазбай аке, ушул жигитти сүйлөтүп, эмеге закреплять этип койсоңуз жакшы болот эле дейм да. Эмеге укпагандар, азыркы мына эфирге кирбегендер көрүп билип. Жок, мен сүйлөгөн дагы деле эмеде турист деген группада бар болуш керек. Мен сүйлөп бергенмин ал группага. Полный историямды айтып бергенмин аякта мен. Эми сен деген атыңды сурай албайбыз, бирок молодец жигит экенсиң да. Мындай ачык мекендештерге жакшы маалымат болсун деп, мындай чанда эле болот. Кээ бирлер сразу эле отмазкага чыгат да. Эми сен атыңды сурабай эле коелу, өңүңдү көрсөтпөй эле коелу, бирок абдан сонун маалымат бердиң, абдан чоң рахмат айтам. Анан личкама жазсаң, экөөбүз телефон алышып алабыз. Жаңы кириптирсең көп маалымат керек болот. Кийин может Кудай буйруса тракт иштеп экөөбүз коллега болуп калабыз. Жолугабыз Кудай буйруса. Анан деген эми Америкага киргенде жашоо кандай болду? Тиги Сан-Диегодо жездеңби же ким бар экен? Аяка келдиң? Ощущение кандай болду? Америка кандай экен? Мексика кандай экен? Мен Америкага бир жолу Калифорния штатына аттаганда мындай өзүм ишене албайм, өзүм 19 да. Анан өзүм 19 жашымда ошо Америкага кирип калдымбы деп өзүм ишене албай сразу эле ата-энеме чалдым, апамачы. Апама чалып айтсам, апам ошо көзүнөн жаш чыгып кетти апамдын. Сүйүнгөндөн. Ыйлап батасын берди, чоң апамга барды, сразу чоң апам менен сүйлөшүп, чоң апамдан телефон аркылуу батасын алдым. Дагы деле ошол жерден алар менен сүйлөшүп аттагы ошо сүйүнчүм, кубанычым атпай. Сразу биякта өзүм тайкем бар болчу. Ал Чикагодо болчу да. Мен билет алайынбы десем, сен паспорт жөнөткөн, мен өзүм эле билет алып, сен Чикагоға билет алып ком деди да. Сен бизим айттым, берин Калифорния штатым, Сан-Диего жактан аэропорт бар экен. Ошол жерге келдим. Ошол жакта 14 саат бою күтүп отурдум. Аябай ощущение бирок өлө сон болду. Өзүмө ишене албай, кайра үйдөлөргө чалып, туугандарыма чалып, мен Америкадамын депчи. Анан деген Америкага учуп кеттиңби? Тиги эме Чикагога учуп кеттиңби? Тиги эме тайкеңе? Чикагога учуп кеттим. Азыр каякта жашап атасың? Сенден сурасам, Сан-Диегодо жашайм деп атпайсыңбы? Аякта да туугандар бар. Сан-Диегодо биз трак стопто турук, пикап менен. Сен деген тайкең деген Чикагода жашайт. Пикап трак менен жардамдашып, кыдырып, азыр Сан-Диегодо турбайсыңарбы? Кыдырып, мен да ушу тайкем айткан, келген ушу баардык штаттарды көрсөтөм деп мага айткан, ошо мейлдеп. Ошо менен чогуу жүрүм, азыр уктап, чарчап калып, мен ойго болчумун да. Молодец. Ошентип деген, көрдүңбү сен жапжашсың, 19 жашыңда келип алдың. Зато Американын бүт штаттарын кыдырып атасың, Кудай буйруса правасын аласың. Анан анча-мынча иштешиң керек дагы. Сен келечегиң кең да, сен биздин будущийсиң да. Может кийинчерээк бир окуу жайды окуйсуң. Может сенден бир күчтүү, может Кыргызстанга барып ким билет, может дагы бир
определенный убакыт болгондо дагы бир 20-30 жылдан кийин может президент болосуң. Буюрса, иншалла. Билем, ар кандай байкелер болуп биз менен чогуу келгендечи, аттан айтпайбызбы. Ар кандай байкелер болот экен, жардам бергизи келбей, эжелер да болот экен. Биз менен айтышып дагы, айтышса дагы ага анын көзүн карабай туруп ага жардам берип жүрдүк да. Биз 50 кыргыздын ичинде ар кандай адамдар болот экен да. Бирибизге мындай 4-5 эле киши болду мындай. Баарыбызга күйүп эметип турганчы. Калгандарга ошо баары болуп турду да. Нёзоң ошол эле Чихонага жеткенден кийин эле ошо ноги болуп эле качып кетти да. Аялдарга жардам бербей эле сразу эле мындай жатакана таап бербей, мындай гостиница таап бербей эле качып кетип калышты да. Америкадагы мекендештерге кезип атасың да. Америкадагы мекендештер боюнча оюң кандай экен? Азыр Америкадан мен өзүм жештемдин балдары менен жолуктум. Баардыгы эле болуп кеткендейби, билбейм, баары эле жештем балдар баары эле тракта иштейт экен да. Кээбилери мындай арендага коюп беришет экен машиналарды, баары эле конокко чакырды да. Ошо бир бөлөм бар өзүмдүн, бөлөм бияктын гражданин да. Аха. Ал жандай телефон сатып иштейт да, телефон сим карта сатып. Только ошондой болот экен. Өзү мурун тракта иштечи да. Кайсы эмеде Сан-Францискодо турбайбы, Калифорнияда? Жок, эме Чикагодо турат, эме деген Азамат деген. Эми аттарын көп айтпай эле кой, адамдардын аттарын айтпай эле, байке эме деп кой анан. Бирок өлө жакшы экен мындай баары кандай болдуң эле сурап эле, жолуң кандай болду? Жолуң абдан жакшы болгон турбай, сен 8 күндө кирсең, биякта мен доскем 6 айда мен жатат, Кыргызстанга кетип калды дегенде сөздөр болот экен да. Ооба. Ошо баарыгынан ошо моралдык жактан, финанс жактан дайыр болуп кете берет экен. Психологический жактан дагычы. Ооба. Кээбилер дайыр боло албай, улуу киши да бордеде отурганда улуу кишиден да ыйлагандарын көрдүк да. Казак байкенин ыйлаганын көрдүк. Өзбектер келип мындай алып аткандарды көрдүк. Ар кандай байкелер болот экен да. Мага кандай азап берди деп эле ошо ыйлап атат да. Мен аларды көрүп алып уже мен андай эмесмин деп өзүмө эметип турдум да. Кыйын да эми ошочу. Алар деген ар кандай болуп кетет. Акчам жетеби, киремби, кирбейинби, аман эсен киремби деп ар кандай ойлор кетет да. Мен да ошо бордерде жатканда да 8-күн уже мен депрессияга кетет окшойм деп ойлоп калдым да. Анткени мен астында бир казак байкени 20 күн жатыр да. Ал 20 күн жаткан ал депрессияга алып кетет коюп. Бирок бордерде өзү максимум ошо 8-9 күн болот экен да. Минимум эле ошо бир күн эле алып кетип калат экен да. Багыңа жашап элечи. Ами 8-9 күн бараткан уже мен өзүм үмүтүм үзүп эмеге барып калам деп ойлодум да. Депрессияга кеттим окшойчу. Ошоктан сотум болот окшойт, же болбосо айыр сот ута албай калсам Кыргызстанга кайра возврат кетем го. Атамдын акча берген өзүм да мен Европага иштеп келип сразу ошого билет алып салгам да мен. Ошондо атамдан бир аз акча сурап базарга мен кайра атам эмесин үмүтүн актайын деп ойлор ар кандай ойлор келет экен. Телефонда сүйлөшкөнгө бербейт экен да. Жакшы. Жана Тайкең менен пикап тракта канча болду иштегениң? Ошо пикап трак жөнүндө оюң кандай экен? Оор жумуш бекен, жеңил жумуш бекен? Канча штатка бардың? Мен өзүм санаган боюнча 23-22 штат көрүп койдум өзүм келгенден кийин. 22 штат. Ар кандай штат бар да, ошо аттарын жатта албай ошо эмеге бардым. Чикагодон Мичиганга бардык. Мичигандан ушу эмеге чейин, Сиэтлга чейин бардык, Вашингтонго чейин. Ага чейин канча штат аралап бардык. Аяктын ардыгы Пераул ашу күн. Аяктан суук, жол тайгак болот экен. Бергөсөй кайра Лос-Анджелеске, Сан-Франциского келдик. Портлендке кайра Сан-Диегого кайра Майами жакка бардык, жана Флорида жакка. Ошондо аралап жүрдүк азыр. Жумуш мен үчүн айылдык бала болгонго кыйналган эле жокмун го дейм. Молодец. Жакшы экен жумушу, бирок пикап өзүнкү да жакшы, өзүнө жакшы өткөн. Аренда болсо азат түшүп кала билбейм. Өзүнүн машинасы болгон үчүн
айрым доставкасын акчасын көрүп эле суктанып эле өзүнө кыялданып коюп эле мен да иштесем эмне болуп турбайбы делечи. Эми Кудай буйрса иштейсиң да, сен жапжаш жигит экенсиң, келечегиң астыда. Самое главное, документиңди бүтүрүп алсаң, экзамендерин тапшырып, право алып алсаң эле. Даже сен деген өзүң правага окуп алсаң, жана Вашингтон, Сиэтлда кыргыз жигиттер бар да, ошолорго барып бир күндө право алып алса болот да. Мен аяктап айкелерде сүйлөштүм, мен Вашингтонго барып деле ал үчүн биз эме болуп калыптыр, жандай майрам күнү болуп калдыбы. Мен 5-күн баргам, майрам болуп калды. 1-күнгө чейин майрам болуп калды. Бир элекеттеги майрам болот экен да. Black Friday деп коет, Мен деген Black Friday десем 5-күндө чёрный деп айтпаш керек деп жебирлер айтып атпайбы? Америкада өзүнчө ушундай Black Friday деген майрам болот. Ана жана бытовой техниканы абдан скидка менен саткан майрамда. Ошондой болот. Ушуну билем, ушу майрам болуп калды. Ушу майрамга түшүп келип калдык. Барсак биз да билбей калып эмеге платный трак стопко коюп койдук да. Кезек трак жок, эме пикабыбыз жок, жаңы кезек. Айрдан 2000 штраф төлөп чыктык да. Ай. Абайлагыла да. Жолдон ар кандай сулчалар болот экен. Дөңгөлөк жарылды келет. Дөңгөлөктүн шерин кайерден вулканизация таппай талаада калып калышы. Вулканизация араң айдап барып, жайдан айдап барып, груз менен 13.000 паунд менен. Жана полицейскилер токтотуп аттыбы жолдон, жана ветстейшн дегендерге кирип аттыңарбы? Биз полицейский мен келгенде бир эле жол түштүк. Ал поворотник үйбөй калыптыр деп чалды, эме көрсөттү. Предупреждение берди деп бизге. Эскерт берди. Мына штраф салган жок. Жок, кандай экен? Американын полицейскилери кандай экен? Кыргызстандын милициясына окшош бекен? Канча доллар сыгып алды силерден? Наличка акча алдыбы? Жок, бизден сыкпайт экен, булар мыйзам катары иштетишет. Сразу айтты бизде эле, ал айтты өзү. No money айтты да. Деле предупреждение берди. Туруп эле переводчиктен которуп эле сразу эле. Айтты өзү. Поворотник үйбөй калыптыр деп. Оны табыл депчи. Английский катайсың, разговаривать. Меники. Меники начинающий эле. Кичине айткандарын түшүнүп, американецтерге кыргызча айтсаң деле түшүнөт. Тиги Тайкең жакшы эле сүйлөйт бекен англисче? Жакшы эле билет. Инем, сен ошо Турциядан ары учканда шенгенский визаң болгон да онда, Европадан иштеп келсең? Шенген виза болгон, бирок убактысы бүтүп калган. Биз эгер шенгенский виза жок болсо эле, паспорт пустой болсо, через Турция учсак, андан ары учсак, эч кандай визанын кереги жок да, Шенген виза или английский. Боготага же маяка эмеге жана виза сурабаган мамлекетти учсасы болот. Бияктан эмеден Кыргызстандан биз бир байкеге 23 миңге документ жазаттык да биз. 23 миң документ жазап бердим, эмеге чейин. Эмеге бүт мамлекетке чейин, Манагуга чейин, барганга жолго чейин бүт документ жазап берди, жана туристке кылып только. Силерде турист, Айерден дагы биз Турциядан биз бир эже менен жолугуп айерден ПЦР тест алдык, жазап берди бизге. Ошол Турциядан жазап берет деди да. Ал байке эже да жакшы эже. Көзүнөн шак иштейт экен да. Сен учуп барган мамлекеттерге виза талап кылынбайт эле ошондо? Талап кылбайт. Манагуга да түшкөндө ошо паспорттун ичине $160 салып койдук. Бир кагаз бердиш да, виза сыяктуу. Сен ошол мамлекеттерди айтып кетесиңби да? Ошо Турциядан баштап кайсы мамлекеттер аркылуу бардың? Мен через Боливия болгон да. Мен Кыргызстандан Турциядан Богота учтум, Боготадан Сан-Сальвадор учтум, Сан-Сальвадордон Манагуа учтум. 3 мамлекет болуп турду да? Жарым жолум Боливияга учмакчы, ал Боливияны жөн эле адаштырып Боливияга баратабыз деп, эске изалган баратабыз деп маршрут түздүк да. Биз аэропорттон чыккан жокпуз, биз только транзит зонада туруп эле. Только транзит зонадан да полицейскийге көрүнбөй эле, ошо жанда VIP зоналар болот экен, жана VIP эме болот экен го, ожиданияларчы.
ошол жерге акча төлөп эле кирип кеттик да биз сразу эле эч ким көрүнбөй эле. Анан өбүздүн рейс келгенде эле сразу бара эле билетти берип эле учуп кетип калдык да. Ал жерден сурады. Билет текшерип атканда дагы документ сурады. Документ көрсөткөндө биз сразу эле Боливия эмес. ПЦР тест сурады. Ана кызыл сары ПЦР эмес. Жандай сары карточка не койчу сырты. Эме ковидто сурады, ковид деген. Ковид немесин сурады. Ковид кырсам жатсамыз андай. Вакцинанын немесин сурады. Ошону бердик. Дагы бир директорда сурады, ошону берген кагазын берип атып да. Оптон баардыгын бербей, атыңарды айтпагыла. Анда эне Assalomu alaykum. телефонду алып койбойм экен детеншнда. Баратканда, кетип атканда. Эмеден Мексиканан тоноп кеткен, тоногондо бирок телефонду, паспорттун, жана карточкаларын берип коет экен, акчасын бүт шыпырып экен да. Полицейскийлер тоноп салат экен жанында эмерден, вокзалдардан. Түшүнүктүү. Вокзал, аэропорттон полицейскийлер тонойт, а эшикке чыксаң картелдер тонойт да. Баардык эле жерден тонойт экен даяктачы. Жалгыз түрдө ошондой болот экен, тонойт экен. Жалгыз турган адамдарды. Ошондо акчаны картага же наличке эме. Биз только мындай керек учурда эле бир немеге барып эле, банкоматка барып эле ошо акчабызды чыгарып атабыз да, мондай кишиге акча мынча төлөйсүң деген ошончо акча чыгарып, жолдон жеген эле акча чыгарып алып атабыз да. Сразу эле биз картадан төлөбүз, картамен төлөп коебуз да. Карта жөнүндө айтып койчу, карта кайсы карта сурайт экен ошол жака. Виза карта экен. Биз Optima менен келдик. Доллар салгансыңар да ошондо? Доллар салганбыз. Бизге могу баскан жолуңдучу ким атын айтпай эле мейли. Баскан жолуңду подробно кылып, видео кылып, видео жөнүндө тиги звук кылып турчу, могу группага таштап койчу биз мында шашпай отуруп атат. Жок, аны убара кылып не алабыз. Мен деген бул деген запись кылып атам. Азыркы сүйлөшкөндүн баарын запись кылып атам. Мен каналга коём азырчы, Telegram каналга. Ошон үчүн атыңды айтпа деп, өңүңдү көрсөтпөй эле кой деп атпайм. Болду анда алсын. Мен нашемеге да беркинде турист деген групп бар болчу. Ошол жерде канча миң кишинин подписчик бар болчу. Бүт жактан сурачу да. Аякта да подробно бүт айтып берген. Бүт группаларга мен Америка кирдим деп дагы бүт кирдим деп баардыгына мындай жакшы жаңылык болсун деп бүт подробно айтып бергем. Сен андай Бишкектен документ жасап берген жана турист депчи. Жасап киши менен байланыш керек анда бизчи. Биз эмеген Нурсултан Global Visa деген бар, жана Исанова эмеде Нурсултан Мирбайке жазып берет. Global Visa дегендеби? Исанова канча эле? Унутуп калдым адресин да. Global Visa болсонда таап алабыз Бишкектен. Исановдон карап көрөсүз. Андагы Ак үйдүн Метман айында дагы бар го жана Кыргыз концепт. Ооба. Ошо Кыргыз концепттен алгам мен билетти. Эме деген Дима деген бар болчу. Бүт группада баары эле Дима деп калган. Мен деле өзүм деле вообще Америка жөнүндө информация жок болчу. Америка ошо Диманга барып эле толтура кишилер барат экен да. Билет алганы. Мен деле уялбай эле алардан сразу эле сурап эле, жолдорду сурап эле. Текшербейт бекен телефондорду. Ошондо айтып кой. Телефондо текшерет деп атам да. Телефон текшерет деген полный данный өчүш керек дейт. Мен деле Америка кирип аткан мен деле ошентип ойлогом мен делечи. Ошондо болот го, текшерет го деп мен бүт Telegram удалить кылып, беркинде номерлерин баардыгын скрытая сактап коюп эле, номерин баарын жок кылгам да, мен ким менен келгенимкичи. Бирок бир да вопрос берген жок эмеден, американецтер. Келди, сразу эле атын айтты, бардым, кол печаттарды койдук. Оостан бир аме алды, шилекейби, бир саат экен го. Ошону алды. Кайра кол койдурушта документтерге. Мен сотум 2026-жылы болот да. Узакка созуп атыптыр, сотуңарды 26-жылга кылса узакка созуп атыптыр. Байдандын указаниясы бар болчу да, Мексика менен ким кирди 1 жылдын ичинде обязательно сот болсун деп. Анда жана конгрессмендер, жана республиканецтер башкаларды да карагыла деп мына кичине узакка созуп аткан окшойт да.
Бизден бирок ар кандай болду? Бизден Жамузда Өзбек деген майк бар болчу, Өзбек майк. Алмаз байке, ассаламу алейкум. Эмне суроо берген тасыңар? Алмаз байке, мен сизге суроо берейин дедим эле. Жок, мага суроонун кереги жок. Мияка суроо бергиле да биз атайын эметип суранып болгон суроолорду берип атпайбызбы? Мага болсо анан шашпай эле берсеңер болот да. Жок, жанагы поручитель боюнча сурайын дедим эле мен. Олар поручительдер кандай какой-то обязанность салабы поручитель болгон үчүн? Көбү эмнеге поручитель болгондон качат? Ошону сурайын дедим эле мен. Бул деген жооп бере бер. Поручитель болгондо буга көп адамга поручитель болуп калса, ага сен көп адамдар киргизип атсың деп мындай ага да поштага жөнөткөн да, что сен поручитель болду, сен туугандар ушунчалык көппү деп эле эмеден дагы аэропорттон да ошо кийин издеп калат экен, ошодон качып калат экен баардыгы. Ошо атын сурап эле аэропорттордон ошо киши ким деп эле сурап калат экен да поручительдер. Так, поручитель мындай болуп атпайбы? Поручитель, например, силер деген Кыргызстандан деле бир банктан кредит алсаңар, бир поручитель бергиле деп айтат да, анткени силер акчаны төлөбөй калсаңар, күчүңөр жетпей калса, ошол поручитель төлөйт деген сыяктуу. Бул деген адам кирип атпайбы Американын территориясына? Ошол Американын территориясына кирген адам мамлекеттен мойнуна илинбей, эгер акча жактан, квартира жактан, жумуш жактан ар кандай вопростор болуп калса, сен жооп бересиң деген сөз да. А тиги вопрос поручитель айтып атат. Ооба, мен кирип аткан кишини толук тааныйм. Эгер бул кыйналып калса, акча жагынан, жумуш жагынан, ар кандай квартира жагынан кыйналып калса, мен өзүмдү мойнума алам деп, ошол бир кишинин мойнуна илип туруп анан киргизип атат. Эгер поручитель жок болсо киргизбей атпайбы? Сен деген мамлекеттин мойнуна илинесиң, анан ар кандай жардамдардын баарын, бенефиттердин баарын сурай баштайсың деп. Ошон үчүн поручитель керек болот мыяктачы. Поручитель акчасын качан бериш керек? Качан сияка киргенде Америкага? Ага чейин бериш керекпи? Жок, поручитель деген Америкага киргенге чейин жана офицер сенин деген сүйлөбөгөндөр микрофонуңарды өчүргүлөчү, азыр атыр өчүрүп эметип баштайм да, сым болуп калат. Поручитель мындай болуп атпайбы? Силер деген Американын территориясына киргенден кийин, иммигрейшндин офицери силерди деген Американын территориясына киргизгенге чейин силердин поручительди сурайт. Силер поручительди бергенде ошого силер деген данныйын бересиңер. Телефону мындай, фамилиясы мындай адресте жашайт деп берсеңер, ошол кишиге чалат. Обязательно тиги киши көтөрүш керек, анан сурайт. Ушундай Мексикадан, ушундай Кыргызстандын жараны кирип жатат, аты мындай экен, фамилиясы мындай экен. Силер тааныйсыңарбы дейт. Анан поручитель айтат да, ооба, ал жигитти мен тааныйм дейт. Анан тиги офицер сурайт. Силер деген ошо поручительство кылып мойнуңарга аласыңарбы дейт. Ооба, алам дейт да. Анан ар кандай болуп калат да, бул кирген киши квартира керек болуп калат, жумуш керек болуп калат, медицинский помощь керек болуп калат, акча тыйын керек болуп калат. Ошол поручитель полностью мойнуна алат. Анан ошол алгандан кийин анын дагы данные буларда калат да. Анан деген кээ бир кишилер деген бул деген Американын территориясына кирип ар кандай кишилер бар да. А может криминал кылып койушу мүмкүн. А может бир кичинекей балага же бир чоң кишиге залакасын тийгизип койсо, алардын деген поручительден эмеси бар, данные бар. Ошого деген дооматты коет. Мына сен аркылуу келген киши мондай болуп атат деп. Ошон үчүн көп кишилер поручитель аябай эле кыйбас киши болбосо, көп кишилер поручитель болгусу келбейт да. А кээ бирде деген жана спонсорду сурап атпайбы? Спонсор бир определенный сумма төлө, анан муну чыгарабыз деп. Анан көп кишилер дагы спонсор болгусу келбейт. Кээ бир спонсор болгон кишилердин жанагы аларда income tax төлөшөт да, жыл сайын налог төлөшөт. Ошол финансовый жагында текшерип коюшу мүмкүн. Ушул кирген кишиге акча тыйын керек болуп калса, сен камсыздай аласыңбы деп. Анан көп кишилер ошондон да катышат да. Спонсор да болгусу келбейт, анан поручитель да болгусу келбейт. Анан бул Америкада кээ бир кишилер бар экен, акча тыйынга поручитель болушат экен, же болбосо аябай кыйбас досу, тууганы, таанышы болгон кишилер гана поручитель болот да. Алмаз байке, жакындарың поручитель болдуңузбу? Акчасын айтып атам да. Кээ бирлер барганда килелеп кетпейлерде, барганда таанымайм деп койсо, акчаны алгандан кийин акчасын ала элек. Ары өткөзгөндөн кийин бериш керекпи, же ага чейин берип
дайындаш керек дегеним да. Бул жакта мындай болот атпайбы? Америкада адам азыркы жашоо ушундай, адам адамга ишенбей калган учурда. Мыякта дагы көп мекендештер кирет, анан жанагы адвокат нанимать этишет. Кээ бир аферист адвокаттар бар да. Четинен акчаңды алат, эчтеке жардам бербейт. Анан кайра акчамды келе деп сурасаң, наоборот коркутат. Иә, угулбайт амбы? Үнүңүз үзүлүп калып атат. Угулуп атасыз, Алмазбек, угулуп. Жок, кээ бир кишилерге угулбай калат. Силердин өзүңөрдүн интернетиңер начар болуп атат да, меникин элдер жакшы эле угулуп атат, мен деле жакшы эле угуп атам. Анан деген, мен сбивать этип салдыңар, эмне жөнүндө айтып атканын унутуп калдым да. Жана адвокаттар жөнүндө айтып атпайсызбы? Аферист адвокаттар да бар. Мен да башыман өткөн да, мен да досторум ошондой аферист адвокаттарды алып алып, акчасын кезиккен сайын алат, эчтеке ишин жүргүзбөйт, же чакырбайт. Анан булар бар претензия коет да. Эмне үчүн акчаны алып эчтеке кылбайсың десе, акчамды келе десе, мен башка адвокатка кетем десе, ал адвокат акчасын бербейт, коркутат, үркүтөт. Мен сени нелегал кылып коем, мен сени депортация кылып коем деп. Анан ошо сыяктуу да. Эч ким гарантия бербейт азырчы. Бирөө гарантия бербейт. Силерден дагы поручитель болуп берем деп $500 алып алып туруп, телефон чалса албай койсо, ал кидать этип кеткен болуп калат да. Эми ар ким адамдын ответственностуна жараша да. Кээ бирлер ответственный, кээ бирөөсү неответственный болушат да. Жана инибизге суроолорду берсеңер болмок да. Биз шашпай эле сүйлөшүп алабыз. Эртең күрсүгүн делечи. Мыякта деген мындай шанс болбойт да. Мыякта ар бир эле адам Мексика менен кирген мекендеши ушундай ачык айрым болуп баарын айтып бербейт да. Сурай бериңиздер. Өзүңүздүн эмеңизге, Telegram каналыңызга жакында эле катталган, эмеңизди араңызга чейин. Сиздин эмеңиз бар. Инем ошол барган жолдоруңдан видеолорду таштап көрчү, биз мындай элестетип көрөлүчү, кандай жолдордон баратасың. Бир-эки видео жөнөтүпсүң го азыр. Ошого ушундай видеолоруң болсо таштап койчу. Андай видеолордун баарын узайтып салган да, Аткадан секирдик деп атпайсыңарбы ошо? Достор, мынтип айтып коеюнчу. Мына силерге го баары бир азыр видеоңду тышта, анан деген атың ким болот, анан өңүңдү көрсөтүп койчу деп, андай болбойт такырчы. Бул деген Мексика менен кирип атат да, бул жигитчи. Мексикада менен киргенден кийин соту болот. Адвокат нанимать этет. Адвокаты буларга обязательно айтат, эч кандай видеолорго түшпөгүлө, эч кандай маалымат бербегиле деп. Анан булар рисковать этип, баягы өңү көрүнбөсө, атын айтпаса да айтып берип атканда сүйүнгүлө да. Анан тиги видео, бул видеого көргүңөр келип атабы? Интернетке кирсеңер миллион видео бар. YouTube'га кирип туруп, Мексика деп жазсаңар миллион башка өлкөлөрдүн кишилери кирген видеолорду коет. Хотя мекендештерди кичине аяйлы да. Анан мекендеши азыр видео коюп атат, кийин ошол видео өзүнө залакасы тийип калышы мүмкүн. Андан көрөк колдон келсе эч кандай видео койбой эле кой. Өзүңдү да көрсөтпөй, атыңды да айтпай эле кой да. Мыякта отуруп алып мекендештер айта берет, тигин айт, муну айт деп айта берет. Анан мыякка келгенде адвокат, любой адвокат айтат, эч кандай видеого түшпө, эч кандай маалымат бербе, эч жактан көрүнбө деп айтат. Бул мекендештерибиз ачык айрым болуп, баардыгын мекендештерге жардам болсун деп айтып берип атат да. Чоң рахмат. Анан бир күнү Кудай буйрса экөөбүз кезигебиз. Кезиккенде мен сени аябай сыйлабасамбы? Болду, рахмат сенин. Жакшы информацияң бар экен. Айтып тур дагы секреттердин. Сизден бизге баягы жетелекчи да. Ошон бизге кызык болуп эле ар кайсы вопросторду бергип келип атат да. Баары эле ошенткен. Америкага кеткенден баары эле информация бербейт экен, жооп бербейт экен дейт экен баары эле. Мен кой деп жооп берип коюнчу деп группаларга баарын айтып турган, группалардын баарынан чыгып кеткен. Мексика менен кирип атканда, заборун секирип атканда бүт группалар жок кылып, анан Америкага келгенден кийин ал группанын башка американский номер менен группаны номер ачтым мен. Телеграмга көчүрдүм кайра. Телеграмга общий узайт кылып салгам да. Кайра көчүрүп, группаларды кайра табып, сөп жооп берип койгом. Жок, мага деле берип жүрүшкөн, мага деле жигиттер деген баягы видеолорун деле жиберип, мен деле ошо сүйлөшкөндөрүн коюп жүрөм. Эч кандай деле залакасы деген жок. Просто ошондой да, баягы сактыкта ордук жок деп коет да. Манан ушундай жакшы болгондой айтып берип, маалымат берип атканың үчүн абдан ыраазы болуп атам да, жанатан бери отурупчу.
эми ушул айтып берген маалыматтын көптөгөн мекендештерге дагы кичине жеңилдик алып келиши мүмкүн да эми. Ошо турист деген группалар болчу, ошодон бүт видеолордун баары кантип келгенибиздин бүт видеолорубуз бүт түшүргөн баардыгы бушакты группада бар болчу. Туристтер мен ал группадан чыгып кеткем да, анан кая таба албай койдум да. Бүт кантип келгенибиздин бүт видеого түшүрүп, кандай жерден кандай болуп күткөнүбүздү, жамгырда күткөнүбүздү, түнкүсүн күткөнүбүздү бүт видеолор бар болчу. Кыйналганыбызга чейин бар болчу да. Бүт кандай ысыкта келдик, Мексиканы кандай жолдордук, момундай дара болгула, момундай зарядник алууга деп жандай жалпак болот экен го, зарядниктер тоголок жарабайт экен да. Ошондой зарядка ала алгалы экен, жолдон ар кандай информациялар берип келдик бирибизге. Анан дагы Маногага коноткондо да бир кагаз берет экен. Ошо кантип толтуруштун бүт кагаздарын бүт жөнөткөнбүз да. Жанагы окуу визасы боюнча барып атат деп Алмазбек айттыңыз эле, ошол киши ким эле, кандай агентство эле? Окуу визасы деп жанагы Гүлай Мурзаева десеңер, YouTube'га жазсаңар, жакында эле видеосу чыгыптыр, биздин Telegram каналга койгонбуз. Ошондо Алмаз деген жигит Америкада жашайт экен 5 жылдан бери. 1000ден ашык мекендештерди окуу визасы менен киргизип атам, азырда киргизип атам, мени менен байланышкыла дейт. Эми ошол жакта может данныйлар бар болуш керек. Рахмат Алмазбек. Алмазбек жана айткансызчы. Востокта гражданский канчада деп айтыңыз эле. Тоже IT эмеси школасы. Мен IT эсимде гражданский 119 болчу, бирок кээ бир балдар айтып аякта жок экен, тигиби деген, бирок мен эсенге кайра чалып сурагам. Восток 5 жана IT школасы Бишкекте каякта десем, Восток 5 беле, ошо жакта эле, анан гражданский 119 деп аткан да. Алмазбек эским жазып койдум а? Ооба, жазып койсоң эми абдан чоң рахмат. Анан кечке эле эми башыңды ооруп эметпей эле, өзүң да эс ал, укта, алыс жолдо жүрөт экенсиңер, акырындан пикапты үйрөнө бер, кийин эме праваны алганга аракет кыл. Анан эми опыт пайда болуп калат да. Иштесең эми ошо Тайкеңге окшоп башында компания драйвер болсоң дагы, может кийинчерээк өзүң трак сатып аласың, анан чоң тракка кетесиң, кийин айтини окуйсуң. Может акча тыйын жыйнап алгандан кийин сен жаш жигитсиң да, 22-23 болобу, мияктагы мен деп Американы титиреткен университеттерге окуп каласың, ага чейин англис тилиң өсүп калат. Бир күнү Кудай буйрса кезигебиз. Буйрса. Та сурообузду бере бериңиздер. Мен кетчү сурообузду бере бергиле. Мексика боюнча эми башын баштагандан кийин аягына чейин бүтүрүп коелу. Мен мына сен айтып атпайсың, жана бордерге кирип жаткандар болуп атат депчи, эми анын баары эле тил билбейт да. Ошо жаткандар офицерлер менен кандай сүйлөшүп атышат? Переводчиктер барбы, русскоговорящийлер? Ошол жөнүндө айтып кетсең эле. Миграционный түшкөндө ошо бордерге жатканда фамилияң атамайынча сен чыкпайсың да. Аерден чарбайт экен вообще. Фамилияң атамайынча алар менен сүйлөшкөнгө болбойт. Аерден бирок биз өзбек балдар болчу, ошо өзбек байкеге сүйлөшүп, ал бери өзбек өз переводчик болуп иштеген экен. Аны сүйлөшүп биз туалетке барып келейик, кийимибизди алмаштырып алайык. Биз эмес кандай болуп жатат, алар вообще информация бербейт экен. Атың атагана гана чыгазын окуп экен. Атагана бирден арган учурлар болот экен, ар ким ар кандай убакта чыгарат экен да. Мени 8-күнүн 9-күнүн караган түнү чыгарды да, саат түнкү 4-тө чыгарды. Анан барганда аерден өзү кайсы тилче которуп берейин дейт, кагаз берет. Ошо кагаз бүт тилче которулган эмелер бар, аерде казакча, орусча бүт которулуп тур, кыргызча которулуп тур, аерден казакча которулган бар экен. Казакчасын окуп өзү түшүндүрүп берет экен да. Аерде өзүң мына 5 күн зарание алганда соттун эмеңе бүт эмеңе барып кал, кайсы адреске, ошол жерге барып кал, анан ошо эми сотуңа мындай бир эме болот экен, ушул жерде мен деп мындай маалымат берет экен да, сотко барам депчи. Соттан качып кетсең сен депортация болосуң деген кагаз болот экен да, соттан качып кетсең. Ошо өз бүт переводчиктен кол эметет экен, аерден 4 нерсеге документке кол коесуң дейт. Анан 4 документке кол койдук. Сотуң ушул жерден коюп берет экен, алар өздөрү каалаган датага кое берет экен. Жанагы киргенде айтып атпайсыңарбы, ай 94, анан 200 канча дедиң? 220. 220. Экөөнүн айырмасын да түшүндүрүп койсоң мекендештергечи, эмне айырма бар экен? Азыр мен тракты оталдырып коеюнчу тияктан. Сен айтып түшүндүрө бер,
I-94 деген бияктан экөөнүн айырмасы жок, просто документ бүтүрүш боюнча I-94 бираз күчтүүрөөк кылат да. Документ батыраак мындай эмеге расширение на работу ошого батыраак документ алат. I-94 ушу 6 ай күтүп келебиз да биз немеге social тапшырганда. 6 айлап ушу чыгат да документ. Сизге суроом бар эле да. Уготум. Ошол грин картанын ошол бир жыл местага барып тапшырыш керекпи же ошол эле жашаган жериңен сайтка кирип тапшырыш керекпи? Кайсы грин картты? Түшүнгөн жок сурооңу. Мирлан, сен грин карта деп атасың. Грин картаны YouTube'дан көрсөң, грин карта бул башка жөнүндө тема болуп атат. Бул жерде через Мексика аркылуу барган боюнча сөздөр болуп атат. Ассаламу алейкум. Мексикада ачык болуп атабы, эмне болуп атат? Анын Мексиканын бүт баарын талдап бүтсөк, кайда сурап атпайсыңар. Мен запись кылып коюп коём, анан Телеграмдан башынан баштап угуп аласың эмне болуп атканын. Мексиканын эмеси ар кандай болот, ар кимдин жолдору ар кандай болот да, ар ким ар кандай болуп келет. Ар ким тагдырына мамайнаскандай болот да. Биз менен чогуу келген эки ар ким ар кандай болуп, азыркылар мени чогуу келгендер баардыгы көбүнчө детешин отурат, эркек кишинин баардыгычы. Через забор киргендерки Америкада жүрүү да. Баш иштеп мындай биз да ойлодук отуруп алып Мексикада жүргөндө, Мехикодо турганда биз детеншнга түшпөйбүз, кандай жол менен кирсек без детеншн эле Америка кирип кете алабыз деп ойлодук да. Мен I-94 мен алсам деп киргем, бирок 6 ай жаткым келген эмес да детеншндечи. 6 ай жатып анан Кыргызстанга кайра депорт болгум келген эмес. Кой деп мен деле через заборсо кирейин эл катары эле. Айрын кирсек өзбектер көбүнчө өзбек кирет экен, Кытай кирет экен, Вьетнам кирет экен, ар кандай улуттар болот экен. Мен жалгыз 3 кыргыз байке менен кирдим. Үчөө тең бирөөбүз 1 күндө чыгып кетти, бирөөбүз 5 күндө чыгып кетти. Айрда мен 4 күн жалгыз калдым. Бирде кыргыз жок. 60 кишинин арасынан бүт ар кандай улуттар болот экен. Эттеп сеттеп өзүмдө бир аз японский окугон, ошону кытайча сүйлөп, кытайлар менен сүйлөшүп, ар кандай улуттар болот экен. Анан сөзүн түшүнгөн аркылуу кол менен түшүндүрүп, өзүм мындай түшүндүргөнгө аракет кылгам дачы, кол болбосо дачы. Кантип алардан маршруттан сурадым. Эң эле жол Кытайдын жолу жакшы дейт да. Кантип келген маршруттан сурасам дагы алар оңой менен айтпайт экен да, кытайлыктардынчы. Алардан информация алып көрөйүнчү деп кытайларда шат этип, эметип сүйлөшүп көрдүм, бирок оңой менен маршрутун айтпайт экен. Иним, сен азыр Америкада статусуң кандай? Легально иштей аласыңбы? Жок, мен жаңы эле келдим, өзүм 20 күн болду. Эмеге формага дагы ылайык болот болуш керек, жанагы Мексикадан кирген кишилер, мен эми тааныган кишилер бар да мыяктачы. Мексикадан кирип бир жумада право алып атат, жана эмеге Вашингтон Сиэтлга барып, анан өзүнүн 700 канча деген 769 бир формасын толтуруп, иммигрейшнге $410 төлөп, 2-3 айдын ичинде эмесин алып атпайбы, жана разрешение на работу, анан social security карточкасын алып атат. Сен ала аласыңбы же ала албайсыңбы жанагы 220 менен? Аны ала алам, тапшырып ал 6 айдан кирет бизге меники social немелер. Разрешение на работу ушу 6 ай кет. Биз эмес, мен право алсак болот экен, право тапшырып, право менен мен өзүм тайкемдин аккаунту бар, ошо аккаунт менен иштейин отум да. Мен документим бүткөнчө. Сен документиң бүткүчө, сен деген тайкең деген өзү пикапта иштейт, бирок DoorDashта өзүнүн ачылган аккаунту болсо, сен жеңил машина менен право алып иштей берсең болот экен, ошентип мен документим бүткөнчө. Эгер тил биякка Америкага тил билип кирсем, кайдымкыдай жеңил болот экен адамга. Өзү жашы жумушта оңой табат экен, мындай оңой, только машинада эмес, только эркингде жумуш кылса болот экен. Ояктан азыр. Ассаламу алейкум. Мен суроом общий эле болсун. Ошо сиз айткандай видеодо бүт баары эле жоопун алганбыз го, кандай жолдор эмне болуп атат, кандай болуп атканын. Бир гана эле суроо бир аз башка кирип атат да. Бул суроону группага деле берсең, жооп беришет вроде, бирок караңгыраак жооп берип коюшат да. Бул кейс тууралуу ошону бир аз жалпак тилде айтып берсеңиздер жакшы болот эле, ким билгендер болсо суранычы. Эгер туура эмес сурап аткан болсом кечирим сурайм. Башка кирбеген үчүн кайра ошону бир аз ар бир группада эле берип чыгам да. Чоң рахмат.
кейс болсо мен мисалы кейс түзүп алгайт бул эмеде УБИште сурайт го мындай өзүңүз соттук эмеге да мына актанууда сот утуп чыгыш менен кейс күчтүүлөр көп киши кейс утат да мына кейсин күчтүү болсочу адвокаттар менен сүйлөшүп эметишет. Мен өзүм кейс түзгөн эмесмин. Эгер эмеден болсо детешнга түшсө аяктан кейсин сурап калат экен да. Кейсин жок десе сен детешнга жазып коет экен да. Кейсин баарын мен жооп бере алам, сотто ута алам десе, ушул жеринен сот кылып эле утуп кеткендер бар экен. Кейс деген бул башта адвокат менен сүйлөшүп эметкен эме экен да. Бул деген кейс деген мындай болот. Например деген түшүндүрүп айтып коеюн. Бир киши деген эмеге микрофонду өчүрө тургула, микрофонду өчүрө тургула. Азыр кейс деген мындай болот. Например, бир киши деген турист болуп бул эмеге келди, Америкага келди. Туристтик виза 5 жылга ачылып, 6 ай жүрүп чыгып туруш керек. Эгер ошол киши Америкага калып калам десе, кейсин туристтик визаны башка кейске өзгөртөм десе, адвокатка барат. Анан адвокат деген жанагы документтердин бүт баарын эметет да, сүйлөшөт да, макул андай кейсиңди өзгөртөйүн, мага деген монча акча төлөп бересиң дейт. Например, 15 миң, 10 миң төлөп бересиң, макулсуңбу? Ошондо мен кейсиңди баштайм дейт. Макул, кейсиңди башта десе, анан адвокат документтердин бүт баарын чогулта баштайт. Жанагы паспортуңдун копиясын алат, тиги документтин копиясын алат, бул документти анан өзү сураган документтердин бүт баарын копиясынын жыйынтыгы. Анан деген сага деген история жазылат да, эмне үчүн кейсиңди өзгөртүп атасың. Ошол бир A4 форматында 2-3 баракка сенин историяң жазылат. Ал деген сен турист болуп келип, кейсти өзгөрткөндө көбүнчөсү политический убежищеге өзгөртөт. Анан эмне үчүн сен политический убежищеге өзгөртүп атасың, ошол деген историяң жазылат да. Мен ушундай гражданин, ушул өлкөнүн гражданини, Америкадан политический убежище сурап аткандын себеби, тиякта жашап атканда мага мондай куугунтук болгон, мияка камаган же дин жагынан же жыныстык жактан же болсо политический жактан деп ошолордун бүт баары жазылат. Ошонун топтомунун бүт баары топтолуп туруп иммигрейшнге кетет, ошону кейс деп коет да. Анан кийин деген иммигрейшнге ошол документ кеткенден кийин иммигрейшн ответ жазат. Сенин кейсиңди биз кабыл алдык. Сен деген коркпой эле жүрө бер. Сага деген 5 айдын ичинде жана разрешение на работу 5 жылдык разрешение жиберибиз. Аны менен официально иштейсиң. Ошол разрешение на работуну апарып туруп Social Security'нин офисине барсаң, жана соцфондко барсаң, сага карточка жазып берет. Ошону менен спокойно иштеп жүрө бер. Кийин убакыт болгондо 1 жылбы, 2 жылбы, 5 жылбы, 6 жылдан кийин сени деген эмеге интервьюга чакырабыз. Иммигрейшндин офицери отуруп алып сенден интервью алат. Анан деген жана сен история жазбадыңбы? 4-5 баракпы, 3 баракпы? Ошону сурайт кечке. 5-6 саат сурап, тиягынан айлантып, миягынан айлантып, сен калп айтып атасыңбы, калп айткан жоксуңбу деп, ошону эмеге иммигрейшн офицерине толук түшүндүрүп берсең, анда сага грин картага заключение чыгат. Эгерде офицер деген сага ишенбей койсо, 10 күндүн ичинде ответ бериш керек, 10 күндөн кийин. Сени сотко жиберет. Сотко деген сен деген обязательно жана адвокатың менен барышың керек. Анан сот деген адвокатың менен таанышып, 2 жыл, 3 жылдан кийинби же 5 жылдан кийин карайм дейт. Ошондо барсаң анан защита болот да, прокурор өткөрбөйм деп чыгат. Адвокат защита кылат, переводчик аласың. Анан деген соттун решениясы жакшы чыккандан кийин сот решение чыгарат. Бул кишиге грин карта берилсин, сотту утту депчи. Ошол күндөн баштап 1 жыл санаш керек дагы, 1 жыл өткөндөн кийин сен адвокатың анан жана грин картаны утуп, медкомиссия өтүп атпайбы, документтерди топтоп атпайбы, ошо кайра эмеге грин картага деп документтердин бүт баарын топтоп, сени медкомиссияга жиберип, медкомиссияны полностью өтүп келгенден кийин ошо заключенияны кайра иммиграцияга жиберет. Миграционный служба алдык, жарым жылдан кийин, жарым жылдан баштап 1 жылга чейин грин картаң келет дейт. Анан ошо грин картаң ошол убакта келет да. Ошол деген документтердин топтому анан эме деп коет да. Ошондон кийин 5 жылдан кийин грин карта келет, грин картадан кийин анан кийин паспорт аласың деген. Анын примерно 10 жыл болуп калат экен да андачы. Жок, грин карта алгандан кийин грин карта сотту уткандан кийин алат, сотту алгандан кийин 5 жыл жашашың керек дейт. Америка 5 жыл. Жок, сотту уткандан кийин сразу бербейт грин картаны. Сотту уткандан кийин ровно 1 жыл күтөсүң. 1 жыл күткөндөн кийин документ даярдалып иммигрейшнге кетет. Иммигрейшнден ответ келет, анан жарым жылдан 1 жылга чейин күтүшүң керек, грин карта келет. Грин карта колго тийгенден кийин анан
мурда айтчу 4-5 жылдачы азыр мен чынбы калпы угуп атам 3,5 жыл деп атат да. Эми 3,5 жыл болбосо 4 жылдан кийин атайын убактысы келет. Ошондо деген сен атайын эмеге гражданство алам деп өзүнчө экзамен тапшырасың кадимкидейчи. Иммиграционный офицери сага деген жаздырат, диктант жазасың, сочинение жазасың, сага суроо берет, жооп бересиң. Американын историясы боюнча где-то 200дөн ашык суроога даярданасың, ошолордон суроо берет, анан ошол экзаменди бир 10 мүнөттүк экзаменди тапшырсаң, анан решение чыгат. Эмеге гражданствогачы, жана паспорт алганга. Негизи Американын системасы ушундай аябай сложный түзүлүптүр. Булар аябай мээсин ойлонтуп туруп кылыптыр да, бул Америкага кишилерди киргизет экен, процесстерди аябай узакка созот экен, бир 7-8-10 жылга чейин созуп, кыйнап, ошондон грин карта берип, андан кийин паспортун берип, бирок ошол учурда сени деген закондоруна көндүрүп, иштермен кылып, сен деген почти гражданинге даярдайт экен да, даярдап туруп, анан аягында паспортуңду бир 10-15 жылда берип коет экен да. Айтор, келген адам 10 жылга минимум даяр болуп барыш керек экен да, андачы бир 3-5 жылдан кийин кайра кырсаң деген ой жок болуш керек экен да. Ошон үчүн биз айтып атпайбызбы, официальный жол менен келсеңер, грин карта ойноп келсеңер, силер деген грин карта утуп келгенден кийин каалаган учурда Американын территориясынан чыгып, кайра кире бересиңер. Ал деген мындай, грин карта утуп келген киши 1 жылдын ичинде 6 айды Американын территориясында жашаш керек, 6 айды башка чет өлкөдө жашаса болот. Например, айырмасы жок. Келип деген 2 айды Америкада жашап, 2 айды Кыргызстанда, 2 айды Америкада жашап, 2 айды Кыргызстанда, же болсо келип туруп 6 айды толук жашап туруп, кайра Кыргызстанга 6 айга кетип калсаңар болот. Муну эмнеге силерге атайын Америкага жашаганга уруксат берип атпайбы грин карта менен? Эгер силер ошол законду нарушать этсеңер, кийин күндөрдүн баарын санашат буларчы, анан кийин гражданствого тапшырганда законду нарушать этип Американын территориясында 1 жылда 6 айдан 6 айга жетпеген убакыт туруп калсаңар, гражданство эч качан бербейт да. Кейс деп сурасыздар го, кейс мындай жөнөкөй кейс болбош керек да. Железный кейс болуш керек. 3-4 барактан эмес, мындай 10 барактар менен турган доказательство менен момундай видео чейин болуш керек да, мындай доказательство менен болгон деп. Андай жок, 10 барак деген жок. Кээ бирлериники 2 эле барак болот. Бирок деген ошону мындай кыскача жазып туруп, ошону защита кылган мекендештер тааныйм да. 2 эле барак менен кирген мекендештер бар. Не обязательно 10 барак. Биз Мексикага келгенде бу кейстен түзүп келген, ошону түзүштү да, мына видеона чейин бүт. Эми ар кандай түзө берет. Кээ бирөө 3 барак түзөт, кээ бирөө 5 барак, кээ бирөө 10 барак. Канчалык барактарыңар көп болсо, кийин соттон защита кылганда аябай оор болот да. Соттон защита кылганда ошол историяңарга жазылган суроолорду башында бир суроо берет, аягында силер чарчап калганда аягында ошол эле суроону тескери берет, силердин башыңарды айлантып будамык чалат. Ошондо силер деген ар бир точкасын, үтүрүн, көк көйнөк кийип жүрдү беле, же погода жарык беле, же күндүз беле, караңгы беле, саат канча эле дегенде башыңарды айлантып салат. Анан силер башында деген эртең мененки саат 6 болчу дегенди башыңар айланып, аягында ошол эле суроону бергенде кечки саат 7 болчу деп баштайсыңар, анан калпыңар чыгып калат. Ошон үчүн кейсти деген аябай мощный кылып, бирок компактный кылып, канчалык аз кылып, бирок аябай доказательствосы күчтүү кылып жасаш керек. А доказательствосы жок, анан кайдагы бирдеме жомоктордун баарын жазып 10 барак кылып койсоңор, кийин өзүңөр кулайсыңар да. Sen военный билет армияга бардыңбы? Военный билет барбы сенде? Ким? Иним. Мен военный барган эмесмин, менки окуудан эле окуп туруп эле 1 жыл окуп туруп эле кой окуудан мен эмем жок экен деп Европага иштедим. Европадан келип алып Кыргызстанда иштеп эле койгон иштеп. Тайкемдер Америкада болчу, мен беркине виза тапшырып, грин карта тапшырып көргөм. Болбой эле кой через Мексика уролень иштеп 25-үнө өзүмө решение кылып 25-үнө өзүмө чечим кабыл алып кетип калдым да. Общий мен 1 ай 5 күндө кирдим Америкага. Общий Кыргызстандан чыккандан баштап Америка келгенче 1 ай 5 күн болду. Assalamu alaikum. Майке, детеншнда канча күн отурдуңар? Же отурбай эле чыгып кетип калдыңарбы? Детеншн эмес, биздики бордерде биз 8 күн 9-күн араганы күнү чыктык да.
бул детеншн бул ашти детеншн биринчи сурак калат, суракты 1 айдан кийин жообун алгысың окуп 1 ай күтөт. Ал суроо бергенден кийин ал кайра да суроодон кайра тура эмес жооп берсең жообун 1 айдан кийин күтөт кезинде коет экен да. Ушинтип улам көтөрөт экен. Ошо аерден да адвокат жалдап, ал адвокат менен сүйлөшсөң батыраак чыгат кезинде эме бордерденчи. Адвокаты жоктор ушу жата берип кайра Кыргызстанга депорт болуп кетет экен. Немени айтып болсуң. За границага киргенде ушу Мексикага паспорттарды алып коет дейт го, ошону кандай экен? Алып калганын кайра берет бекен же процесс айтып койчу. Мага чейин келгендердин келбирдин паспортторун алып коюптур. Меникини алган жок десем алар таң калып атпайбы? Паспорту биздикини алып койгон болчу, берген эмес деп атпайбы? Assalomu alaykum. Almat aka qandaysiz? Sen жакшы болбой кезилип кетти. Болуп атабы? Жок, мияктан деген биз деген азыр деген башка теманы сүйлөп элебиз, только Мексика жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Миякта инибиз толук айтып берип атат да. Суроо болсо бергиле, суроо жок болсо бүтүрөлү түз эфирди. Азыр кирген эле. Хорошо. Пока что суроолор түгөндү, пока что. Дагы болсо бересиз. Анда деген эме кылалы. Бүгүн абдан сонун түз эфир болду. Аябай керектүү түз эфир болду. Мен деген азыр деген записти биздин Telegram каналга коюп коеюн. Шашпай угуп, калдап, аябай жакшы маалыматтар болду. Канча сааттан бери? 2 сааттан бериби? Канчада 2,5 сааттан бери сүйлөшүп атабыз. Биз дагы жумушка киришели, анан дагы чыгып турабыз да түз эфирге. Инибизге абдан чоң рахмат айтабыз. Атын айткан жок. Мен личкама жазып койду го дейм. Анан мен өзүмчө байланышып сүйлөшүп алам. Кудай буйрса Америкадан кезигебиз. Алмазбай аке, сизге да рахмат. Сизде таң атып да кетти, жумушуңузду баштаңыз. Таң атып кетти. Жумушубузду баштайлы. Бизде да слабо болуп атат, жумуш слабо болуп атат. Көчөгүндө жаттык, бүгүн да жатабыз. Жигиттердин баары эле ар кайсы штаттарда жатат. Мындай болгон үмүт өткөн жок элек. Биздин да компания жылдын эң күчтүү, мыкты трак компаниясы болуп, тияктан приз алып атат, а биз болсо мыякта жумуш жок жатабыз. Сизге дагы чоң рахмат Алмазбай аке. Качан видеоңуз чыгат? Ошону күтүп отурабыз. Мына азыр видеону сразу эле коем. Анан Кудай буйрса мен деген Чикаго шаарына ушул айдын аягында барам да, анан көптөгөн мекендештер айтып атат. Ошо пикап трак ачтык, 2 кафе ачылды, жана тонировка чаптаган, сулуулук салону ачылды, тиги ачылды, бул ачылды, келип тартып кеткиле деп атат. Анан Чикагога барып, жакшынакай видеолорду силерге тартуулайбыз, Кудай буйрса. Сиз жанагы ремонт жасаганыңыз короткий чыгат да видеоңузчу. Анан башкалардын көрсөңүз баягы отодо жасаган көрсөт, или сиздин трагыңыз бузулбайбы? Түшүнбөйбүз да. Или чыгарбайсызбы? Мен деген трагым бузулбайт. Эмне үчүн бузулбайт билесиңерби? Мага деген кыргыз элинин бүт баары бата берип атат. Кызыл маскаң учуп күйүп жүрсүн, дөңгөлөгү чемирилсин деп. Мен дагы ушинтип түнү бою отуруп силерге маалымат берип атам. Силер мага бата берип атасыңар. Ошон үчүн кызыл маска канча айдан бери, канча жылдан бери көп бузулбай эле чимирилип жүрөт. Кээ бир трактор, жаңы трактор бузулуп атат, а кызыл маска 2015 1,24 миң жүргөн трак шуулдап эле жүрүп атат. Силердин батаңар үчүн. Анан көп жаш жигиттер айтып калат, сиз мотивацияны каяктан аласыз? Утуруп эле шакылдатып эле видеолорду чыгарып атасыз, бизде убакыт жок дейт. Силерде убакыт жок болсо жүрө бергиле. Мага деген мекендештерим бата берип, жакшынакай калуу тилек айтат. Ошол мага мотивация болот. А мен аларга взаимно кылып, анан көптөгөн видеолорду чыгарып маалымат берип атам деп айтып коем да. Эргеңиз жаш жигиттикиндей экен да. Болду, рахмат, чоң. Жакшы жигиттер. Чоң рахмат. Чоң рахмат.